Коронавирусту жуктурду делеген 3 адам Сузак районунун Благовещенка жана Бостон айылынын жашоочулары. Учурдалар Жалал шаарындагы ооруканада дарыланууда. Ал эми алар менен кошо бир учакта учуп келген 130дан ашык адамдын баары такталып, жашаган аймагындагы ооруканаларга жаткырылууда. Алардын арасынан 51 Жалал-Абад облусуна келген. Келген адамдардын саны ошол бир самолетто келген бизге Жалал-Абад областына 51 адам болуп атат. Анын бардыгы бүгүнкү күндө обсервацияга жаткызылды. Мындайча айтканда көзөмөлдөө больницаларына жаткырылды толугу менен. Ал эми андан сырткары булар контактка чыккан 1122 адам булар келгенден Умрадан келгенден кийин коңшу колоң тууган тушкандары менен жакын болгон. Вот ошолор 1100дөрдү гана биз ошо айылды үйлөрүндө азыркы күндө каралып атат. Коронавирус Сузак районундагы 2 айылда катылгандыктан районго белгисиз мөөнөткө өзгөчө кырдаал жарыяланды. Учурда бир нече айылды камтыган 19 көзөмөл пост коюлду. Тиешелүү кызматтар менен бирге ушу тосмолорду уюштуруу азыр мына Сузак районунда өзгөчө кырдаал киргизилди. Биздеги эң негизги азыр Благовещенка, Орто Азия жана Бостон айылдарында 19 пост уюштурулат. Кирген чыккан жерлерине тиешелүү кызматтар менен бирге ошол жерлерде чектөө болот. Ал эми бул жугуштуу ооруларды таркатпоо үчүн бизде күч каражаттар жетиштүү бүт область боюнча. Буга чейин коронавирусту жуктурду делген адамдар кече ажылыктан келгенден кийин жакындарын жыйнап той берген айтылган. Аны расмий органдар тастыктаганда жокко да чыгарган жок. Канткен күндө да эл кооптонгон оору катталды. Эми аны жайылтпоонун жана алдын алуу амалы көрүлүүдө. Ал үчүн Жалал-Абадка атайын мобилдик лаборатория келери айтылды. Бүгүн Жалал-Абадка атайын машинабыз бар. Атайын автолаборатория алып келебиз. Автолабораториянын ичинде бүт жабдыктар бар. Специалисттер окутулган. Бүгүн алып келип коебуз дагы. Бүгүндөн баштап туруп Жалал-Абадтын алынган пробаларды Ошко жибербейбиз. Жеринде жасайбыз бүгүндөн баштап туруп. Азыр Оштон чыкты. Кудай бурса 1-2 саат ичинде келет. Тест системаларды коебуз барсын. Ошону менен эгер бирөөдөн чыгып кала турган болсо, муну кайра референс лаборатория Бишкекке жөнөтөбүз дагы подтверждение алабыз. 2-3 жолу подтверждение алгандан андан кийин оору бар экенин ошондо гана объявить этебиз. Мындан бир нече күн мурда дарканаларда бет каптар, базарларда уун жок болуп, калк арасында дүрбөлөң жаралган. Учурда уундун запасы болгону менен алигече дарканаларда бет каптар тартыш, бул көйгөйдү чечүү үчүн Жалал шаардык мэриясы шаардагы тигүү цехтеринин бирине бет кап тигүүнү табыштады. Булар муну баштаардан мурун ошол Бишкектен чыгып аткан, Оштон, же болбосо Өзгөндөн ошол жакта масканын образецтерин алып келген. Алып стандартка жоо бере тургандай кылып тигип атышат. Мына азыр медицинанын өкүлдөрү да өздөрүнүн сунушун берип айтышты, жарайт деп атышат. Эң негизгиси биз бул жерде баасы дагы ыңгайлуу болуш керек. Азыр сүйлөшүп атабыз, ошол 15 сомдон баштап 19 сомго чейинки аралыкта размерлерине жараша, анан слоюна жараша. Бүгүнкү күндө азыр мына жаңы эле медицина кызматкерлерин сунуш берип атышат. 5 слой тигип берсеңиздер деп. Мындан сырткары жана жаш балдарга размерине жараша деп азыр ишкер ага өзүнүн макулдугун берип отурат. Бирок ал муктаждыкты толук жое албайт. Мындан улам башка жактардан да зарыл болгон медициналык каражаттардын келери күтүлүүдө. Ал эми жаралган кырдаалга байланыштуу өкмөт бардык оюн-зоок, көңүл ачуучу жайларды жана 50 орундан ашкан кафе, ресторандардын иштөөсүнө чектөө киргизди. Ага байланыштуу жерлерде рейд уюштурулууда. Рейд болуп атат. Коронавирус өкмөт чечим чыгарды. Түнкү пункттар, Учурда калк арасында кооптонуу жогору. Өкмөттүн Жалал-Абад облусундагы өкүлү калкты чектөөлөргө баш ийип, коюлган талаптарды так аткарууга чакырууда. Коронавируска күмөндөлгөн бейтаптар үчүн облус аймагында 600гө чукул орун даярдалды. Өкмөттүн облустагы өкүлү Нурбулот Мирзахметов кошумчалагандай кырдаалга байланыштуу базарлар, соода жайлары жабылбайт. Бирок мечиттерде топтолуп намаз окуп, жума базар же дагы ар кандай жайма базарларды уюштуруп, массалык иш-чараларды да өткөрүүгө тыюу салынды. Кабылбек Үчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал-Абад облусу.